Нокатшағына сіз айтып отырсыз, жақсы деп отырмын деп отырсыз, үлгі алып отырсыз, үлгі алып отырсыз. Айым үшін ғана бүгін ертемен Нокатқа барып келдім. Баяғы бүткен жолдың ортасындағы Круговой Ошовойдан шықты. Емне үшін? Круговойдан біз бүліктіңінде қаратасыз. Жоқ, емне үшін ошол жерді сіздер разделение етіп жастарға қоймайсыңдар? Емне керек сізге? Айтыңызшы. Біріншіден ошол жерде тегеректегі жеке ишкерді құрылыштарды алышымыз керек. Жоқ, тоқтап тұрың. Сіз құрылышты айтқан жоқ, мен құрылышқа мен өзім келем. Сіз күшіңіз жетпейді. Мен сізден болған ішті қолыңыздан келгеніңізді сұрап отырмын. Емне үшін Нокат шағының жолыны мына былтыр президентimiz тапсырма беріп, 103 ай ішінде ошол жерде күні-түні тұрып бүтіргенде. Емне үшін ошол жердегі центральный көшедегі Круговой до сих пор, мына азыр мен барып көріп келдім, ертеменен. Ошол ойдан тұрады бозорып. Емне үшін? Ошол іштегенбіз. Алтыбек ата, ал жерде біз күндүгү эртеңден саат 1 жардан баштап тазалап суу жүргүзүп турабыз. Аны жол айтайын. Сіз не түсірдіңіз? Мен Круговойда, мен Круговой бозорып турат. Эмче бозорып турат? Андан кийин ал шекердеги Нокат району райондун башчысы ким? Да. Поэтому дайраңыз справкаңыз. Макулбу? Мен десе ар бир районго барып, ар бир шаарга барып, Круговойго барып көрсөтүп жүрүшүм керек. Үлгү алып иштебейсиңер. Түртмөйүнчө отура бересиз. Эмче иштебейсиз? Мына кечеге Скөлгө барганда көрсөттүм эле, башка көптөгөн шаар райондор уже кыймылдап иштеп атышат. А сиз до сих пор отурасыз кыймылдабастан. Уктуңузбу? Районда мына иштегениңизди көрдүм. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Кээ бир биздин жарандарга жанагыдай мыйзамсыз же болбосо жана преследование деп коет го, ошондой нерсени токтотушуңар керек. Андай болбош керек. Эч качан бир дагы адам күнөөсү жок жазаланбаш керек. Күнөөсү жок жазаланып калса бир адам, баарыбыздын күнөөбүз болот. Биздин күнөөбүз болот. Биздин иштеги жетишпегендигибиз болот. Ошондуктан могул жерде жалаң жаштар турасыздар. Келечекте көптөгөн үмүттөндүргөн мамлекетке кызматты кылууга шыктанып турган жаштар турасыңар. Силерге дагы бир жолу айтып кетерим, жана талап этерим. Мыйзамсыз бир да адам жоопко тартылбаш керек. Бирок мыйзамдын чегинде мыйзам бузгандарды баарын жооп тартууга милдеттүүсүңөр. Анан мыйзам бузган адамдарды дагы тааныш тамыр, билиш же болбосо дагы жерде иштеп туруп мыйзамдан четтетип койбогулагын. Себеби мамлекетибизде башкы биздин максатыбыз мамлекетте мыйзамдуу тартипти орнотуу. Эң биринчи мамлекеттик кызмат адамдарынын арасындагы тартипти орнотуу. Эгерде биз өзүбүз тартиптүү болсок, өзүбүз мыйзамды сактасак, сыйласак, жана ошо менен жашай турган болсок, башка эл бизди карап эле өздөрү түзөлүп алат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диактин цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Эми мына бул строительство боюнча
Мен строительство сұрайын деп отам да, Нурдан Кемелевич. Давайте конкретный нерсени сурайлы. Мына ипотека боюнча. Ипотека качан башталды? Ипотека үйлері Нарында. 1 жыл болуп башталган. 2023 жылы башталган. Билбейсизби? Ким куруп атат аны? ГИК. Так. Мына былтыр күздө мен келгенде ушул ипотека 1-2 этаж турат эле да. Былтыр мен ноябрда келгем. Азыр келип өтүп келатып көрдүм, 3-4 этаж болуп калыптыр. То есть 6 ай, 7 айда 1 этаж гана көтөрүлүптүр. Бул эмне деген курулуш? Анда биз 9 этажды дагы 7-8 жыл курабыз. Ушундайбы? Кажет Кышаевич, маселе биякта бетондон проблема. Не кылыш керек? Ким чечиш керек аны? Не мен келип чечип берейин бетонду? Же ким не президент келип чечип бериш керекпи? Организуйтесь. Местный органы власти, так, губернатор, аким, мэрлер бар, сиз министр транспорта, то есть министр строительства, так, и соответствующий ГИК кайсынысы бар. Чечкиледи ушул маселелерди. Отургула чечкиледи. Бетон жок болсо эмне кылышыбыз керек биз? Андан нарынды курбай эле коелу анда. Бетон жок деп курбай эле коелу. Мына айтып атпаймынбы? 1 жылда 1 этаж көтөрүлүптүр. Мен буруп таң калдым просто. Мына биз ГИКтин үйлөрү курулуп атат башка жакта деле. 1 жылда 9 этажды куруп бүтүп, ишке берип атышат. Бул жерде 1 жылда 1 этаж курулуптур. 1 этаж. Элдин айтканчалык бар. Эл туура эле айтып атат. Мына эл көрүп атат да, мына эл муну айтып атпаймынбы? Көзү менен көрүп атат да, туурабы? Эл көрүп атат, карап атат, ипотека деп жылды алдайсыңар. Ипотекадан сага квартира берем, ипотекадан квартира аласың деп жылды айтабыз. А жылда 1 этаждан курулуп атат. Ушундай болсо, нарындын ипотекасы бүгүнкү темп менен курула турган болсо, дагы 7-8 жыл курулат. Ошондон ушуну колго алыңыз. Макулбу? Өзүңүз министр катары, министр строительства и архитектуры деп атайы быйыл түзүлдү. Президентибиздин демилгеси менен. Себеби президентибиз көрүп атат. Жерлерде Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө укмуш көп курулуштар болуп атат. Ушуларды баарын контролдош керек. Ушулардын баарынын эффективдүүлүгүн караш керек. Ушулардын баардыгын пайдалуулугун караш керек деп туруп атайы министерство кылды. Туурабы? Сиз биринчи министрсиз ушул министерстводо. Давайте вот возьмите өзүңүзгө контролго алыңыз. Макулбу? Контролго алыңыз. Нарындагы ипотека качан бүтөт эми ошондо? Жооп бериңизчи. Отуруп алып айта бериңиз. Отуруңуз сиздар. Микрофонду өчүрүп коюңуз. Айта бериңиз. Кажет Кышаевич, азыр сиз туура айтып кеттиңиз. Бетонный завод чечилди. Баардыгы курулуп бүттү. Азыр лабораториясына заключение соответствие сертификатын берсе, буюрса 2 ай, 3 айдын ичинде уже бул жумуш бүтөт. Так, токтоп турам анда, давайте. Вот мен баарыңарды сөзүңөргө каждый должен отвечать за свое слово деп коеюн. Туурабы? Бизде союз маалында ошентип койчу. Азыркылар билбейм, жооп береби, жооп бербейби. 3 айда ипотека нарында курулуп бүтөт деди. Туурабы? Бүтөт ооба. Мергорода жазып алың өзүңүзгө. Нарында дегенде Нары шаарында болуп атат да. Сиз жазып алыңыз өзүңүзгө. 3 айда нарындагы ипотека курулуп бүтүп, буюрса, Кудайым буюрса, ошо быйыл күздө, сентябрь, октябрь айларына ипотека кирип жашап калышат, Ооба. Мына всё. Жазыңыз. Бизде бир эле бетон маселеси проблема болуп Всё, мына бетон маселеси чечилди. Асфальт маселеси чечилди буюрса. Ушуга чейин чечилбей жүргөн, туурабы? Эми мына 3-4 айда бүтөт. Эң негизги маселе сиздин колдо. Сабыр. Жакшылар кичине жакшы көрүп мусорларды коюпсуңар, Күнде жууктар баштап, күнде отдельно бияка көтемени коюп койдук. Пасмен иштешим. бул порядок эми болду. Порядок эми болду. Анан чек арачыларыбыздан кабар алайын, сиздер болот. Жолдоштор ага, достук көзөмөлдөрү пунктта мамлекет чек арабызына катталган жок.
Башкарма бас полковник Исмаилиев. Еркин тур. Эркин тур. Жолдош генерал полковник доступ күзөтүп өткөрүн башчысы подполковник Исаков. Так, урматтуу жетекчилер, акимдер бары берди, акимдер, мэрлер турасыңар. Мына бул машинени биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич жакшы иштегендиги үчүн деп Ош шаарынын мэрине береке берди. Так. Ош шаарынын мэринин бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп атат. Аларга дагы берейин деп атат. Бергенде дагы бул желекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кул чаап коюңуздар. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик болсун, ден соолуктуу болуңуз, жакшы иштеңиз, мындан кийин да жакшы иштеңиз. Рахмат. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз, кудайга жакшы болот. Рахмат. Экениңе кызмат кылам. Сіздерге де алтынай белектер бұйырсын. Жетекчилерimiz, айрыкча президентибиз ушундай белектерди берип, кубанып, мени ушул ишенип койдум эле, мэр кылып, же болбосо дагы бир мамлекеттик чоң кызматка койдум эле, прокурор болду эле, сот болду эле, ушул жигиттер жакшы иштеп атат, рахмат деп ушу мамлекетибиздин жетекчиси кубана турган иштерди аткарууга Алла таалам буйруп насип этсин. Рахмат. Саламаттуу болуңуздар. Рахмат баарыңызга. Kim kötüsün? Özünüzü kadar vereyim. Siz maçlarınızı korkun da buna. Hayda kalın. Canlı maçlar yok ya? Nasıl maçlar? Canlı maçlar.请关好后门。